22-ноябрда тажикстандык саясаттануучу Нурали Давлат, Кыргызстандын өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев президенттик ишинин 6 жылдык жыйынтыктоочу маалымат жыйынында кыргыз-тажик чек арасы тууралуу айткан билдирүүсүн сынга алды. Бул тууралуу Кабарлар KG сайты жазып чыкты. Кыргызстандын жетекчиси Алмазбек Атамбаев президенттик кызматтан кетер алдында өзү менен бирге бардык эшиктерди жаап жатат. Анын популисттик билдирүүлөрү башка өлкөлөрдүн лидерлерине, саясатка, жада калса чынчыл жарандарга да урматсый жаратпайт деп сындады тажикстандык саясаттануучу Нурали Давлат. Ал эки мамлекет ортосунда маселелерди жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу билдирүү жасабай, эки тарап менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, столдун үстүндө отуруп чечиш керек эле дейт. Ал эми 20-ноябрда болуп өткөн маалымат жыйынында Алмазбек Атамбаев кыргыз-тажик чек арасындагы маселелерге да кенен токтолгон. Мы половину границы описали с Таджикистаном. И мы были готовы подписать эту 50%. У нас было всего одно условие, чтобы и оставшаяся половина, она тоже потом оформлялась вот по этим же законам, по этим же принципам. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жанында көптөн бери кеңешчи болуп иштеп жүргөн кишилер бар. Алар Эмомали Рахмонду калган 50% келишимге башка мыйзамдын негизинде кол коюуга көндүрүшүүдө деп билдирди. И здесь почему-то уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона, его рядом есть люди, которые очень давно работают и совсем, по-моему, в других временах живут. Они его убедили, что вот половину мы подпишем в соответствии с этими законами, а вторую половину по другим. Ну, слушай, ну, это считай, что ты костюм, один рукав с одного материала, а другой с другого. Это несерьезно. Там начали вылазить 26-й, 25-й год. Я посоветовал, вы зайдите тогда в 24-й год или 23-й, когда вообще даже Таджикистана не было. Нельзя так. И жалко, что такие советники всегда находятся, и президенты тоже люди. И вот он поверил этим президентам. Жалко, конечно. 2010-2015 жылдарда Кыргыз-тажик чек арасын делимитация жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиясынын мүчөсү болгон Жумабой Сагенов 20-ноябрда Озоди радиосуна берген интервьюсунда минтип айткан. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон ар дайым бул маселени улуттун кызыкчылыктарын эске алуу менен карап келет. Ал ушул убакка чейин бирөөнүн кеңешине муктаж болгон эмес, жана болбойт дагы деп билдирген. Кыргызстандын башчысы эки жеңи башка костюм жөнүндө айтып жатат. Бирок тилекке каршы Кыргызстан тарап менен чек араны демаркациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзө келгенде дайыма жүзүн алмаштырып чыга келет. Муну белгилеп кетпесек болбойт. Биз эл аралык келишимдердин алкагында бул маселени чечүүнү талап кылганда алар макул болгон. Бирок иш кол коюуга келгенде күтүлбөгөн жерден эл аралык стандартка жооп бербей турган документти сунушташууда. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын жалпы узундугу 971 километрди түзөт. Анын 471 километри талаш тартышты жаратууда. Эки өлкөнүн ортосундагы талашты жараткан 70 жер участактары бар. Чек аранын тилкеси шарттуу болгондуктан сызык жол боюнда же калк жайгашкан аймактан өтүшү мүмкүн. Эки өлкө ортосундагы маселени чечүү үчүн бир гана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керектигин Эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Алмазбек Батырбеков билдирди. Ар бир мамлекет өзүнүн доотунда ошо өзүнүн ички кызыкчылык үчүн дагы маалыматтарга таянат. Буга чейин жанагы 50% чечилгенде ошол эки мамлекеттин тең кызыкчылыгы туура келген бири-бирине. Андан кийинки чечилип айткан маселе ошо дооттор, ар бир мамлекеттин дооту экинчи мамлекетке приемлемый болбой атат. Анан бул маселе боюнча иш алып барыш керек, сүйлөшүш керек. Эксперттердин билдирүүсүндө эки өлкө тең ар башка жылдары чыккан картаны колдонушууда. Мисалы, расмий дүйшөмбү 1924-1939 жылдары негизделген картаны кароону талап кылууда. Ал эми Кыргызстан болсо 1958-1959 жылдары негизделген картаны кароодо. Белгилей кетсек, Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясы 24-ноябрда өтөт. Жаңы шайланган президент шайлоо алдында Тажикстан менен тыгыз кызматташтыкта болоорун айткан. Рыскүл Жайлообай кызы, Дастан Кадыркулов, Next TV күндүн темасы үчүн.